Урматтуу баяндамачылар, урматтуу Алтынай Сейитбекова. Сиз баяндаманы шатырата кыргыз тилинде жакшы айттыңыз да. Канат мырза дагы жакшы айтты кыргыз тилинде. А эмне отчетуңарды китебиңерди расмий тилде жазып келип бересиңер? Мен сизге ушу экинчи жолу эскертип бератам Канат. Сиз эмне кыргыз тилин ушунчалык жек көрөсүзбү? Кыргызсы бул биринчи. Жок, менен отчетуң расмий тилде, китебиңди расмий тилде. Кыргыз барбы сенде? Ана эмнеге ушу экинчи жолу отчет менен атасың, экөөндө тең расмий тилде даярдайсың. Отчетуңду кыргыз тилинде. Эмне шылдыңды атасың? Жок, Рыскелди байке, бул бизге кече түштө берилди. Байке эмес, Чынбек. Отчетко келгиле. Бул 1 январга дайындалган китепче өзүбүздүн ишке. Ошонун негизинде. Кыргызчасын жасабыз. Качан отчет бердикин эми? Мен силердин отчетуңарды уктум да. Силер ден соолуктун байлыгын айтпай, Канат Бегалиевдин айлыгын айттыңар да. Арманыңарды көп айттыңар да, айлык болса, тиякта жок, биякта жок, каражат жок, эчтеке жок депчи. Анын бюджети бекитип атканды айткыла. Отчет антип айтпайт. Отчетто кылган иштерди отчетун берет. Отчетуңарды карап көрдүм да мынтип. Былтыр 2016 жылы 105 уюубуз болсо, былтыркы жылы 1 эле уюңар калыптыр. 472 малыңар калыптыр, мурун 495 экен. Ушул да отчетуңар да. Анан государственный предприятие Солнышко деген пансионатыңар бар. 62 000 сом прибыль менен алыпсыңар, а? Турабы? Бир пансионат 62 000 сом прибыль бергенде ким ишенет эми? Силер анан көрчөк, жанагы бабана ат бербедилби силерге белекке, Өмүрбек Токтогулович, турабы? Кайландар беле? Ошону аукциондо сатсаңар, көбүрөөк прибыль алмаксыңар. Саткыла аукцион коет, Иса Шешен курсат болот. Аты бар. Бир атты, аны кармабай. Атыңарды да азайып кеттир, коюңарды да азайып кеттир. Мен союнча коюңар бар. Анан отчетуңарды ушундай отчет менен келип олтуруп, бүгүн отурасыңар да. Ушундай да отчет болобой. Спортто жетишкендиктерди айткыла. Кемчиликтерди айткыла. Бизге Канат Бегалиевдин айлыгы эмне десе айтып атасыз? 15 000 сом алат. Анын бизге эмне кереги бар? Туманбаевдин айлыгы бизге эмне кереги бар? Жерде анан отчетуңарды карасаңар, Нарын областына мынча топ берди, баскетбол топ, футболдук топ мынча берди мына. 2 бет топторду. Ойланып кеткен ушундай да болобу? Силерге караганда аны аптап көбүрөөк топ берет. Ушундай отчет менен келесиңерби? Отчетто жетишкендиктер да бар, жетишпегендиктер. Жок, мен эчтеке оккан жок. Мына пансионат, келеген пансионат 62 000 сом прибыль менен чыгыптыр. Ал пансионат биз күзүндө алдык. Анан күзүндө эле алдык. Мамлекеттик ишкана. Өзүңүздөр билесиз, мамлекеттик мүлк фондусу бизге өткөрүп берген убактысы өтүп, мына эми араң иштей баштады. Ал пансионатты, спорттук пансионат кылыш үчүн 80 миллион сом керек. Тыпылдабай, кое турсаңыз. 105 уюңар бар экен дагы, 1 эле уюңар калыптыр. Эмнеге? Мамлекеттен суда алынган, ошо судага жабышка каршы тийди. Судан жапты. Судан жап саттыңарбы? Суда алынган мамлекеттик ишкана. Ошого торпоклукка уй алып, байлап иштеп. 2016 жылы всего откормочный бычки 105 голов, а быйылкы 2017 жылы 1 эле баш калган да. Ооба, сатылды. Бул мамлекеттик ишкананы бизге 7 миллион карыз менен берип таштаган. Ал карызын барын жаптык. А конезаводчу? Ошо конезавод, ушул. Баянкы илгерки конезавод 7 миллион карыз менен. Мурда мамлекеттик бул конезаводко 7 миллион жылына берип турчу. Анан буну жөн эле бизге өткөзүп берип коюп 7 миллион карыз менен берди. Анан мамлекеттен сууду алып, бука байлап карызын да жаптык. Былтыр мурда жылкы ат оюндары, көчмөндөр оюнун билеттерин сатып туруп бүт карыздардан кутулдук. Көчмөндөр оюнунун быйылкы жылдын бюджети канча? 128 миллион. Быйылкы жылгабы? Ооба. Отчетуңузда 225 миллион деп жүрөт го. Каралганы. 3-чү оюндарга, көчмөндөр оюнуна. Быйылкы жылкы 128 миллион. Биздики спорт агенттикке биз аркылуу кетет экен, спорт оюндарына. А экинчи көчмөндөр оюнуна канча акча кетти? Экинчи көчмөндөр оюнуна 159 миллион, оюндарга 125 миллион, ачылыш жабылыш аземин берген. Жалпысын айтыңыз да. Сумма затраченных средств. Первые
Всемирный игры кочевника 108 миллион 707 мың деп жүреді. Второй Всемирный игры кочевника 223 миллион 655 мың дейді. 125 миллион ачылыш жабылыш эми, 159 миллион берилген, анын ичинен биз 58 миллионду экономия кылабыз, 101 миллион тегерегинде короттук, ошондо жалпы эсебинде 225 миллион болот. Ошол ачылышындагы жанагы сценанын бардыгын өткөргөн режиссерлор Казакстандан чакырылган туурабы? Рыскулбеков, мен билбейм ага. Рыскулбеков? Эрик Рыскулбеков. Эрик. Бияқтығылар режиссер Бишкектик. Ачылыш, жабылыш аземи. Аппаратурачы? Аппаратураны арендаға Россиядан алып келінген. Россиядан же Қазақстандан ба? Бізге Россиядан берді деп айтылған. Суммасы қаншаға аренда? Мен ачылыш, жабылыш аземіне, жанағы ачылыш емесіне біз тиешеміз жоқ. Біз только спорт мемлекетке жооп беребиз. Силердики Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча дене тарбия спорт болуп айтылат. Агенттиктин аты жаштар иштеринин боюнча бюджети канча? Былтыркы жылдыкы, быйылкы жылдыкы. Башында 2017 жылы биз экономдоп атып 11,5 миллион сом былтыры иш-чараларга кетти, жалпы региондор менен кошкондо. Быйыл болсо 10,5 миллион сом да. Алтын Сейитбекке көрдүңүзбү? Жаштар агенттиги деп анан жаштардын өкмөтү келген да. Жаштардын өкмөтү келип, жаштар 1 миллион 600 Кыргызстанда турабы, 29% жок Кыргызстан калкынчы. Ошого 11 миллион сом кулатасыңар да. Ошол 11 миллион сомду өзүңөр эле жанагы Айтматов аттагы жаштар сыйлыгына кетиресиңер, анан 1-2 форум өткөрсөңөр болду. Анда эмне кереги бар? Жаштарга 11 миллион сом берип берсек, анан жаштарды агенттикти ачып койгондо. Эмне кереги бар? Мына жаштар өкмөтү келген. 11 миллион сом бериптир. Ушкант болсун. Агенттиктин аты жаштар иштери боюнча дейт, 11 миллион сом бөлүп атасыз. Силер бюджетти бекиткендечи, социалдык комитетте мен ошол жакта отурдум да. Эч учукпайсыңар да. Бюджетиңер жетиштүүбү десе башыңар шылп кыйып отурасыңар. Айтпайсыңар ушу депутаттарга. Жок, биздики мындай көбөйт бергиле дегенде. Анан отчет келгенде айтасыңар да, каражат жетпейт, бунун биз баланстан алдык, тигин өткөрүп бербей койду, буну мындай кылып кой депчи. Премьер-министр депутаттарга айтсаңар, өлөсүңөр деп атса кантип айтсын булар? Жок, андай болбош керек. Дегеле бул вице-премьер-министрликти ушуногу социалдык тармак аял кишини койгон болбойт. Иса Шейшенкулович. Мына келдик, Асымбаеваны алып келдик, Талиеваны алып келдик, Сариева келди, Кудайбердиева келди, Султанбекова бүт аялдарга бердик да, квота кылдык ушунча. А бирок турмушта аялдар, булар финанс участок кармайт да, эркектер табат, багат да. Буларды биринчи вице-премьер кылыш керек, аял затынча. А эркек кишини социалдык министр жагы вице-премьер кылыш. Мына ушул кызматта Ибрагим Жунусов иштеп турганда ушул кызмат түңгөрүккө ачылган. Алтынбай Сейитбековна жагып атат болмаса. Ошону. Алтынбек кылалы. Ошончо мынагы силер ушу 2000 ушул күзүндө бюджетти бекитилип атканда айткыла. Ушулардын баардыгын айтып туруп, анан кийин арманыңарды айтпагыла отчет келгенде. Дарманыңардын баарын күзүндө айтат. Анан отчетуңарды айтасыңар. Биз ондон кылып бекитпедик, ондон ийгиликке жетиштик деп туруп. Анан эч акчаңар жок, анан кийин арманыңарды айтып келсеңер да, бул мындай болбойт да, мынтип спортто өнүктүрө албайсыз да биз. Анан көчмөндөрдүн оюну менен биз отура бербешибиз керек да. Көчмөндөрдүн оюну чын айтканда көпкөндөрдүн оюну да акчанын көп ошак кетет. Рахмат.